Венгрияга болгон 2 күндүк расмий сапарынын алкагында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Будапешт шаарындагы Кармелита сарайында Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен расмий жолугушту. Анда тараптар кызматташуунун келечегин талкуулоо үчүн чакан жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Ошондой эле өлкө башчысы Венгриянын президенти Янош Адер менен жолугушту. Кыргыз-Венгер эки тараптуу кызматташтыгынын орчундуу багыттары талкууланган жолугушууда сууну натыйжалуу пайдалануу жана экологияны коргоо боюнча кеп козголду. Мамлекет башчысы эки тараптуу кызматташтыктын стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине чыкканы мындан ары көп тараптуу жана Кыргыз-Венгер кызматташтыгын активдүү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берерине ишенимин билдирди. Ал ошондой эле Кыргызстан экологиялык маселелерге өзгөчө маани берерин, ата мекендик айыл чарба продукциялары экологиялык жактан таза экендигин, мунун эсебинен продукция чет элдик рынокто ийгиликтүү атаандаш боло аларын белгиледи. Бул багытта өз ара кызматташууга даярдыгын айткан Сооронбай Жээнбеков Янош Адерди Кыргызстанга визит менен келүүгө чакырды. Ошол эле күнү Сооронбай Жээнбеков Венгриянын улуттук жыйынынын төрагасы Ласло Кёвер менен жолукту. Ласло Кёвер эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө үчүн өзү тарабынан болгон аракеттин жумшай тургандыгын айтты. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы менен жемиштүү кызматташууга ишеним арта тургандыгын да билдирди. Сүйлөшүүдө өлкөлөрдүн бирдиктүү өз ара аракеттешүүсүн тереңдетүүдө парламенттер аралык кызматташуунун ролу чоң экендиги баса белгиленди. Расмий визитте Кыргыз-Венгер өнүгүү фондун түзүү жөнүндө меморандумга кол коюлуп, кыргыз ишкерлеринин долбоорун каржылоого 4 миллиард сомго жакын каражат бөлүндү. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондусун түзүү постпандемиялык мезгилде өлкөдөгү чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө бир кыйла салым кошоорун белгиледи. Урматтуу премьер-министр мырза, айымда жана мырзалар, бүгүн тарыхый күн. Эмне үчүн дегенде биз Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга жана документтердин ири пакеттерине кол койдук. Бул чечим эки мамлекеттин эл үчүн абдан чоң мааниге ээ. Муну менен биз эки тараптуу мамилебиздин жаңы баракчасын ачсак десек биз жаңылышпайбыз. Анын ичинде бүгүн бизге эки мамлекетке кызматташканга эң керектүү болгон Кыргыз-Венгер өнүгүү инвестициялык фондун түзүлүшү боюнча келишимге кол койдук. Биз ишенебиз, буюрса ушул жылдын аягына чейин бул фонд өз ишин баштайт деп. Бул фонд Кыргызстандын бюджетине оордук алып келбей, каражат ата мекендик бизнести өнүктүрүүгө жана Кыргыз-Венгер биргелешкен ишканаларын түзүүгө жумшалат. Сапардын жүрүшүндө эки өлкөнүн соода-экономикалык мамилелерин өнүктүрүүгө багытталган Кыргыз-Венгер бизнес форуму өткөрүлдү. Бул форумга эки тараптын бир топ ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү, анын ичинде кыргызстандык 13 ишкер катышты. Жалпысынан тараптар кол койгон маанилүү келишимдердин арасында кош салык салуудан качуу, инвестицияларды коргоо жана илгерилетүү тууралуу макулдашуулар бар. Алар инвесторлорго жана ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши керек. Транспорттук коммуникациялар жана инфратүзүм тармагындагы кызматташуу тууралуу макулдашуулар жетишилди. Өз сөзүндө Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда көптөгөн маанилүү макулдашууларга кол коюлганын айтып, мурда эки өлкө ортосундагы байланыштарга талаптагыдай көңүл бурулбаганын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков менен фондко бөлүнө турган 50 миллион АКШ доллары акча каражаты сарпталып бүтсө, фонддун каржылоосун кошумча көбөйтөбүз деп макулдаштык. Эгерде байланыштарыбыздын жана достугубуздун туруктуу болушун кааласак, анда биз түз аба каттамын ачуубуз зарыл. Будапешт менен Бишкектин ортосунда сөзсүз түрдө аба каттамы болушу керектигин сүйлөштүк. Биз юридикалык жана каржылык шарттарды түзөбүз. Каттамдар жакынкы мезгилде ачылаарына үмүт кылабыз.
Венгрия Кыргызстандын Европадагы биринчи стратегиялык өнөктөшү атыкты. Анткени Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда стратегиялык өнөктөштүк жөнүндөгү биргелешкен декларацияга жана башка өтө маанилүү делген 15 документке кол коюлду. Жетишилген келишимдерге ылайык билим берүү, саламаттык сактоо, экономика, айыл чарба жана бир топ тармактардагы алака катыштар болмокчу. Мунун баары кыргыз-венгер кызматташтыгын жаңы деңгээлге көтөрүп, эки тараптуу алаканы күчөтмөкчү. Венгрия бул Евросоюздагы эң активдүү мүчө. Кыргызстан менен Венгриянын көптөн бери байланышы бар. Себеби биринчиден алганда да булар баягы как этникалык улут катарында өздөрүнүн ата тегин ушу гундардан тараган, ал эми ол өзү чоң тарых. Бул биринчиден, экинчиден Венгриядагы, Кыргызстандагы бул социалисттик системадан чыккан өлкөлөр. Өзүнүн дүйнөлүк уюмдарда булардын өзүнүн чоң орду бар. Өнүккөн мамлекеттердин союзу. Ошон үчүн көптөгөн ошол өзгөчө экономикалык маанилүү жанагы экономикалык донор өлкөлөрдүн көпчүлүгү ушул Германия баштаган Евросоюзга мүчө. Ошон үчүн Венгриянын ушул менен биздин стратегиялык өнөктөш болгонубуз биздин ушул Евросоюздун көп маселелерди чечкенге жардам берет деп ойлойм да. Расмий сапардын жыйынтыгында венгер тарап кыргызстандык студенттер үчүн бюджеттик орундардын санын 75тен 150 орунга чейин көбөйттү. Ошондой эле эки элди жакындаштыруунун маанилүү фактору болуп кала турган Бишкек-Будапешт маршруту боюнча түз аба каттамынын ачылышы туризмдин өнүгүшүнө шарт түзөт жана ата мекендик продукциялардын Европа рыногуна чыгууга да жол ачаарын серепчилер айтышууда. Бул келечекте мында Европанын менен биздин түздөн түз байланышканга шарт түзүп атат да. Бул аябай жакшы нерсе. Жанагы көпүрө гана эмес, уже ары карай жылганга дагы мүмкүнчүлүк түзүп атат. Президент Сооронбай Жээнбеков 28-29 сентябрда Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын чакыруусу менен аталган өлкөгө жооп катары жасалган сапары менен барган. Президент Сооронбай Жээнбеков Виктор Орбанды Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келүүгө да чакырды. Мээрим Дүйшөнөлова, Нурдан Карипбеков, Пирамида.